Саламатсыздарбы? Бүгүн биз жаңы тема өтөбүз. Div бир жаңы бет ачабыз. Ал үчүн биз өзүбүздүн могу программабыздан жаңы бет ача алабыз. Страница. Ал үчүн биз примерно page.html деп жазып алайлы. Page.html деп жазабыз. Биздин page ачылды. Азыр биз индекстен карап көрөлү. Мен готовый алып колдонуп көрөйүн. Сиздер мону колдо жазсаңыздар жакшы болмок. Себеби сиздер ушул нерсени жазсаңыздар, мен азыр муну көчүрүп эле жазып койдум. Жазсаңыздар мээңиздерге жакшыраак кирет. Мисалы азыр биз bunu head, мен body, так, body, HTML, так, body HTML ачып алабыз, да? Бул жерге сабак div деп коелу. Окей. Эми муну көрөбүз азыр. Так, webтен дагы ачалайлы. Күн теңдештириби? Күн теңдештирип алабыз. Кодубузду дагы алып алабыз эми. Так, ушундай туруп мен ашына алайын. Эми азыр биз div'тин маанисин түшүндүрүп берейин. Бул жерге жаңы тег жазабыз. Бул тег div болуп аталат. Бул примерно div таштык. Эми мунун ичине биз дагы код жазайлы. Мисалы параграф менен примерно текст эле. Текст деп туруп, эми текшерип көрөбүз. Настерге көрүнүп жаткандай, бул жака текст деп ачып берди. Бул тексттин мааниси, бул жаңы блок кылып чыгарып берет. Мисалы мен экинчи div кыла турган болсом, аны экинчи бетке түшүрүп берет. Мисалы div дейли, бул жерден эми текшерип көрөбүз. Мына уже экинчи строка, бул жерге полный div'тин бөлүмү. Эми муну азыр көрөбүз. Коддон текшерип көрөбүз. Кандай кызматтарды экен. Эми бул жерде көрүп турасыздар. Бул div ар бир жаңы бетке мындай алып жаңы строка ачып берет. Мисалы мынакей body'нин ичинде div турат, могул div'тин div мынакей ушундай бир чоң форматта ачып берет. Ал эми кийинки div бул дагы ачып берет. Бул div'тин бизге пайдалары аябай эле көп. Азыр биз чекеден бирден өтүшкө аракет кылайын. Жана ошондой эле биз азыр кичине көбүрөөк коддор менен алек болобуз. Андан кийин сабактын жүрүшүндө биз дагы алдыда div боюнча сабактарыбыз бар. Ошолорду чогуу өтөбүз. Анда азыр биз өзүбүзгө болсо, мисалы могул жерге бир нерсени жазып алайлы. Мисалы div бул эң алдыда. Мисалы бул жерге примерно copy деп коеюн. Copy 2021. Авторский право деген мааниси. Copy 2021. Эми бул жерге текст бул жерге биринчи div'те тема коюп коелу. Бул жерге примерно h1 менен тема страница денчи страница деп көрөйүнчү. Просто страница эле деп. Страница уже ачылды. h1 менен текст бар, div бар. Эми биз div'ке класс бере алайлы. Мисалы могул div'те биз эң алдыда бул подвал болуп эсептелет. Ошон үчүн div класс footer бере алабыз. Footer бул эң алды деген. Подвал. Класс и footer. Ал эми могу биринчи div'ке бул контент. Башыда могул жерге. Бул жерге контент берди. Класс контент.
контент. Burada контенттик бар. Эми саграндетип көрөбүз, текшерип көрөбүз. Бул жерде мынакей div контенттики бол, мынакей. Бул жерде div контент и footer, подвал. Эми ол h1 дан класс бериле эле. Бул билебиз, эң эле көп колдонгон биз title'ды колдонобуз да, бул жерге title. Уже наус немеге жылды, ортого жылды биз title менен башкарабыз. Эми могул жерге дагы текст курук болуп калбаш үчүн биз мына параграфка мен могул жактан текст алып көрөйүн. Азыр примерно алып көрөбүз. Ctrl B. Так. Сейчас менен вот так кылам мен. Что-то жол көтүрөм. Так. Эми биз башка беттен параграф алып келип турам мен. Могул жерге мисалы могул параграфка мынаны алып келип турам. Текстте примерно. Так, page бизде бар. И эми мына тексттин ордуна параграфты коюп көрөйүн. Аша коддорду алып турабыз. Аша коддорду алабыз. Пока что бизге керек эмес. Strong. Бул жака жаңы бет ачып берди. Мынакей көрүп турабыз. Эми биз мисалы да мына жерде есть много вариантов деп турат, могу. Мисалы, мына есть много дегенди мен азыр өзгөртүшүм керек да. Мисалы биз башына өткөнбүз, тегтер менен өткөнбүз. Жирный же болсо италик I менен, B менен жирный кылганга да. Мисалы азыр бир жазып көрөлү. Мисалы мен ушул текстти чоңураак болуш үчүн каалайм да. Чоң шрифтте. Мисалы B менен, мисалы мына есть много дегенди колуп көрөлүм. Мына есть много. Эми текшерип көрөбүз. Уже бул жерде көрүп тургандай текстибиз карайды. Жирный стилге келди. Эми биз бул жерге дагы кичине италик курсивди кошушубуз керек. Мисалы примерно италик мындай немелер көп, тектер көп. Бизге жардам бере турган мисалы иштетип көрөбүз. Эми бул жерде уже бул жерде эки код турат да. Биз ар бирин мисалы бир текстти мисалы вставкини өзгөртө турганбыз, ушуна код жазып олтурбастан бизге убакыттан утуруп коет. Себеби бул аябай эле көп убакыт кетип калат. Бул жактан алып мисалы бир текстти өзгөртөм десеңиз, бир ошондой бир чоң параграфтын ичинде тексттериңиз бар. Эми биз ушундай кылбастан бизге span деген тег бар. Ошол тегти колдонобуз. Ошол тегтин жардамы менен ошол тексттерди биз өзүбүз каалагандай форматка келтирип алсак болот. Анықтан бізге эми бул жерге мына коддорду өчүрүп, биз бул жерге span менен иштейбиз. Span мындан өчүрүп алабыз эми. Span беребиз. Мисалы есть много дегенге. Бул жерде span есть много дегенге беребиз, жабабыз. Бул жерде эч кандай өзгөрүш жок. Эми биз бул span'ын ичине класс берип алабыз. Класска билесиздер стиль через CSS беребиз. Бул жерге класс беребиз. Эми класска мисалы примерно өзүбүз ойлоп туралы text right да, text right. Text right. Уже класс берип алдык бул жерде text right. Эми биз могул text right'ти через немеге беребиз? CSS-ке. CSS-ке бул жерге жазабыз. Точка text right. Код ачып көрүп, эми биз бул жерден иштеп баштайбыз. Мисалы биз сразу эле мунун цветин өзгөртөйүн, красный кылып, примерно color Ctrl-E красныйга сохранить көрөбүз. Көрүп турасыздар, биз бул жерден бир эле код менен муну мына именно өзү тандаган кодду өзгөртүп алдык. Эми биз дагы чоңойтуп көрөлү шрифти. Weight
Нет, фонд. Фонд это уже стиль, да, был шрифтики. Мысалы, фонд вейдж, да? Да. Фонд вейдж. Фонд вейдж. Bir где-то 700 пиксель қылып көрейін, 700. Сақайын деттік, ем көрөз. Бұл жерде көріп тұрғандай, именно ошол шрифті чоңойду и бұл жерге светімен бере алайын. Біз тағын стилін өзгертіп көрелік. Примерно жаңа курсив қылайық, ушул жақта эле беріп көрөбүз. Мисалы, font style италик курсив қылып береді. Глазго эми текшерип көрөбүз. Неке, именно ушул немебизди өзгөртүп алдык. Биз эми беркинде кылып өзгөрткөндөн көрө ушундай бир эле спам менен өзүңүз каалаган текстти өзгөртүп алсак болот экен. Бул жерде мына текст рейтти сиз өзүңүз каалаган бир атты өзүңүз придумать этип бул жака жазсаңар болот. Мен мурунку сабактарда түшүндүрүп бергенмин бул класс через CSS-ке орноткондо. Анан ошондой эле мына көпчүлүк эсинен чыгып калат экен, могу линкти могу сөзсүз түрдө кошушуңуздар керек. Бизде могу папкабыз бар, CSS и CSS-ин ичинде стилибиз бар. Ушуну орнотобуз. Так, эми биз контент бизде эми биз могу контентке өзгөртүп көрөлү. Мисалы, биз азыр мындай өзгөрүштөр турабыз да, пейдждин ичинде ушул параграф бар. Так, биз кичине кылайлы, өзүбүздүн размери кандай? Өзүнүн размери ушундай экен. Так, биз примерно мындай кылайлы. Так, ушундай кылайлы дагы. Эми биз могул жерде page турат. Эми биз мына класс, divтин контентине неме бере алайлы. Bir примерно стиль бере алайлы. Примерно стиль берсек, эми примерно дайчы. Эми анда контентке өзүнү алып туруп точка контент код ачып көрөлү. Бул жака биз merging менен берип көрөлү. Merging beta 10 пиксель көрөлү. Merging 10 пиксель. Бул мынаны көрсөңүздөр, бул 10 пиксель дегеним азыр мен силерге түшүндүрүп берем. Бул бардык тарабы бирдей стилге келип калды. Азыр биз могул mergingди карап көрөбүз. Мисалы, азыр могу div, бул divтер ар бири ачылган, бул биринчи, бул экинчи div. Бул башына контент и бул эң алдындагы подвалы. Эми биз азыр могул контенттин ичинде мына контент так неке merging мына көрсөңүздөр, бул жагыдан 10 пиксель, бул жагыдан 10, бул жагыдан 10 mergingди ушундай форматта келтирип алдык. Эми биз примерно үстү 10 болсун, алды где-то 20 пиксель болсун, ал эми бул тарабы 30 пиксель болсун, ал эми эң бул тарабы 50 пиксель болсун деп берип көрөйүн кодду. Примерно так эми текшерип көрөбүз. Мынакей, бул жагы 50, эң башы 10, бул жагы 20, бул жагы 30 мережиңе берип алдык. Биз эми мындай стилде берсек болот, бирок бизге эмне удобно, мына уже өзүнүн стилине түштү. Бул жагы 50, бул жагы 10 өзүнүн немесине түшүп калды. Эми биз mergingдин дагы башка түрүн көрөбүз. Же болбосо мына азыр биз мына текстке именно ушуга азыр блок берип көрөлү. Примерно блок. Мисалы, text rate турат бул жерге. Биз бул жерге display берип көрөлү. Display блок кылып көрөлүчү. Кандай форматта өзгөрөт экен. Да. Этот уже бул display блокто жаңы бетке түшүрүп коет. Мына көрсөңүздөр болот. Бул жерде уже биринчи div да. Бул div уже кийин калгандары уже бул жака түшүрүп койду. Мындай айтканда display блок менен жаңы бетке түшүрүп койсок болот. Уже бул өзү уже жаңы беттен ачып берип атат. Мисалы, азыр көрөбүз. Бади, на биринчи div. Биринчи divтен
Так, эми бул жерден көрсөңүздөр болот. Жаңы бетке түшүрүп койду. Так, эми чтение, бул page, margin, бул жерде margin бар. Бул жерде page бар экен. Эми бул ушундай форматтан түшүрүп алсаңдар болот. Ал үчүн биз display block кодун жазабыз. Именно өзүбүз бул жака именно ушуну жазганыбыз үчүн. Эми биз дагы бул жерге display block эмес, дагы бизде inline block жазып көрөлү. Примерно. Так, примерно inline. Так, inline block мына турат. Inline block текшерип көрөбүз. Inline block'ты. Inline block'ты өзүнүн эле кайра формада түшүрдү, бирок бул жерден көрсөңүздөр болот. Макеттин дагы стилинде көрсөңүздөр болот. Бул жерде margin турат. Бул жерден display, font family, бул башына өтүп берген font size, line, color дагы өтсөк болот экен. Эми биз примерно мынау бөлүмгө келишибиз керек. Бир где-то margin эмес, 50 пиксель. Мынага алып түшүбүз керек. Мен азыр текшерип көрөбүз. Margin. Бул жерге бир 10 пикселден болсо болот бизге. Потому что 10, бул жагы 10 или бул жагын 20 кылып коелу, 20 пиксель. Ашкан кереги жок. Мына өзүнүн форматына түштү. Бул жагы 10, бул жагы 20 и калгандары 10дон. Размери margin'дан. Эми биз дагы примерно мына жерге page'ти киргизип көрөлү. Бул жерге page'тке 10 пиксель берип көрчү. Page'тке 10 пиксель. Да. Бул жерде көңүл бурсак болот. Мына биринчи бул жерде diff'ди автоматтык түрдө башка page'тке берип алдык. Бул жерге 10 пиксельге уже түшүрүп койду. Бизге унчалык чоңдун кереги жок. Ошондуктан биз где-то 20 берип көрөлү. 20 пиксель берип көрөлүчү. Да 20 пиксель уже үстүнө дагы алып түшүп алды. Үстүнө мына жерде 20 бар. Ал эми буну эгерде биз 50 кылып жаза турган болсок, бул автомат түрдө ылдыйкы футерге тийиш керек. Жок, футерге эмес, үстүнкү мол h1 бул жерде div уже автомат түрдө уже чоңуп кетет. Биз бул жерге где-то өзүбүздүн эле дефтол сейчас где-то 10 пикселден бери береличи. 10 пикселде иштеп туралы. Пока что азыр дан өзгөртөбүз. Мынакей. Уже аралыктан бар дифте. И эми page'те эмес, эми биз widget немесин чоңдугун берип көрөлү. Примерно widgetте 100 пиксель берип көрөлү. 100 пиксель. 100 пиксель. Widgetте 100 пиксель. Мына бул жагы автомат түрдө 100 немеге жылды, өзүнүн вариантына. Ошондой эле эми color бар, font style бар, margin бар. Эми marginга дагы примерно бул жака margin. Content бул общий барына бирдей берилет. Билесиздер, div'ке widget где-то 300 пиксель көрөчү. 300 пиксель. Да, бул автомат түрдө бул жака жылды. Бул жерде азыр макетин көрөбүз. Макетин көрсөк, азыр макетин көрүп ала турган болсок, эгерде макетинде эмне деп айтылып турат экен, көрөбүз. Макетинде болсо бул жерде margin, widget, margin. Мына жерде margin өзү иштеп алып турайм. Мына значит мына жерде код жазылган эмес. Да. Ошончо иштеп атыптыр. Да. Эми иштеди. Айттым, эми иштеди, точно. Да. Бул жерге биз болгон ушул эле бөлүмгө келтирип алдык. Бул неме менен, widget менен контенттин өзү бул. Мына жерде div бар. Биз жана без div контентке берип жатканыбыз бул общий
100% болуп кетип атты эле. Эми биз контенттин өзүнө виджет менен 300 пиксель берип алдык. Бул 300 пиксель ушул эле жерде ээлейт. Эгерде биз аны чоңойтсок болот, жана автого да койсок болот. Азыр кодубузду кайра эле көрүп алайлы. Чату кодду көп алыстырып жатат. Так, контент. Где-то ушундай алып алыш керек экен. Так, контент немесин алып келип алды. Эми өзүңөрдөн текшерип көрсөңөр болот. Биз мына marginга мына 10 пиксель эмес, просто авто менен эле иштеп көрөлүчү. Авто менен дагы иштеп көрөбүз. Автода уже автомат түрдө өзү чарп берди ортосуна. Уже бул жерде авто менен marginде ортого уже чарп берди div'ге. Эми биз content margin авто эмес, бул жерге right кылсак болот. Примерно right кылсак болот. Жана ошондой эле margin top. Margin top, мисалы margin topто мындай. Мисалы margin top где-то 50 пиксель кылайын, margin topто. Мен ошону өтпөй калдым, значит, сынчып калдым менде. Margin topто автомат түрдө уже бул жака чүрүп койду 50 пиксельге. Эми бир где-то бул жерге 100 пиксель берип көрөйүнчү. Уже дагы үстүнө алып кетет. Бул жерде карасаңыздар, биз азыр үстүнөн могул жерде уже 100 неме калып калды пиксель. Эди биз буну 50 кыла турганбыз, уже кичине өйдөрөөк көтөрөт. Эгерде жазбасак, уже бул башына эле барат. Мисалы, бул страница бул жерге алынып келди. Бирок буларды биз кийинчерээк колдонобуз, примерно 10 пиксель берип көрөйүнчү. 10 пиксель берсек өзүнө немесине келип калды. Булар өзүнүн margin top бар, margin left бар, margin left'te кайра эле өзүнүн немесине алып келди. Margin right бар. Margin right'та кайра эле узатылдырып койду. Margin right'та просто авто менен иштейчү. Авто. Автомат түрдө өзүнүн форматында түшүрдү. Эми примерно бул margin left кылайлы. Content left. И бул жагы margin right, авто. Бул жерде көрсөк болот, бул баары бирдей немесине келди эми. Бул жагы дагы авто өзүнүн размерине, бул жагы дагы авто өзүнүн автоматтык түрдө өчүрдү. Эми примерно биз мына контентти өчүрүп туруп эле ушуну. Эми биз бул жака дагы жаңы div түшүрөлү. Примерно мына бул контенттин бул жерине примерно жаңы div иштеп көрөлү. Примерно div div'тердин diff'i. Мына булардын баарына бул жердин баарына div бар. Мына эң чоң башкы div. Бул жерге кайда класс менен берип көрөйүн. Класс менен примерно page. Биздики азыр page да. Page эле дейин. Page. Окей. Эми иштеп көрөбүз. Pages. Несколько вариантов. Page алып алдык эми. Стилге чүрөбүз дагы. Контенттин ордуна. Page. Биз мону эле алып көрөчү. Мына так. Контентти пока что өчүрүп турайт бизге. Примерно көрөлү. Page менен. Авто. Эми иштеп көрүшүбүз керек. Да, уже баары бирдей немеге келип калды. Бул жерде copy деген бул footerдин ичинде бар эле, мынакей. Бул жерде мына footerге дагы эң башына мына бир эле div менен башкартасыз. Мына ушул div менен бардык div'ти карап атабыз. Бул жерде автомат түрдө уже бардык размери автого түштү. Бул жерде div'те. Бул жагыдан бирдей, бул жагыдан бирдей. Ушундай бир
форматқа келіп түшіріп қойды. Эми биз примерно азыр мынандай бір бөлімге көрөбүз. Эми биз азыр бул жерде head эмес, body'нын ичинде div'тер бар. Мына div, мына эң башкы div. Page. Мына уже div'тен уже жабылган бөлүмү. Бул жагы 300. Мына жерде margin 150-ке 150-60 и 300. Короче, бирдей размер түшүрүп койду. Ошондой эле мына div, мына ичиндеги div'тер булар. Content бар, footer бар. Бул эң главный div. Биз div'ке margin left бул жагыдан авто болсун, бул жагыдан авто болсун деп буйрук бердик. Жана ошондой эле widget чоңдугу 300 пиксель кылып койдук. Биз өзүбүздөн ошол эң алдындагы page'ке бир дагы контенттерди киргизсек болот экен. Ошондой эле дагы бир кызыктуу нерсе, мисалы мынаны өзгөртүп көрөлү. Бир эми ушунча болду да, мына мисалы генератор дегенге азыр бир берип көрөлү. Генератор дегенге примерно генератор. Муну өзгөртүш үчүн кайсы менен колдонобуз? Жанагындай чоң неме менен жасак болбойбу? Примерно A менен, B менен да жасак болот, бирок ага биз цветин да башка нерсесин өзгөрүшүн өтө көп код жазышыбыз керек экен. Ошондуктан биз spam менен эле бүгүн 2 тек менен өттү. Ушул spam менен эле мисалы бул жана алып туруп эле азыр spamга мына генератордун өзүнө иштетебиз. Мисалы бул жака spamга класс беребиз. Класс берип туруп бул жака өзүбүз бир думайт этебиз. Өзүбүз что там коддорду мисалы мен text примерно text болуп туруп бул жака d1 эми өзүм Данияр бул d1 текстим бул жак башка нерсени да жазсаңар болот, бирок биз именно текст вариант болгонуна байланыштуу кийин биз өзүбүз адашпаш үчүн ушундай текст d1, d2, d3 кылып койсоңор болот да, ыңгайлуу болот. Мисалы эми маны алып туруп эле текст d1ге эми стилге кирип жаңы точка текстти эми код ачып туруп бул жака color эле светим color эми колордон эми примерно мындай светке берели. Ал светке төлчү. Мына свет берип туруп эми так свет өзгөрдү. Эми font weight это бул жерде пикселдер бар өзү. Болдар нормал алсак болот, bold алсак болот бул жерде. Bold и font стиль нормал, мынаны коюп көрөбүз, нормал эмес, эми текшерип көрөбүз. Биз азыр мына генератор дегенибиз өзгөрүш керек автомат түрдө. Так, генераторубуз негедир иштебеди. Текст 1 по-моему что там биз негедир иштебей атат, иштеш үчүн по-моему биз сохранить этпедик. Бир болсом да сохранить этпедик. Мындан сохранить этпедик. Ошондуктан да ойлойм. Да, биз сохранить этпеппиз. Жазган нерсебизди бул жагы уже автомат түрдө өзгөрүлдү. Сөзсүз түрдө кодуңузду мисалы могулдар бир тамганы өзгөртүүсүңөр, сөзсүз түрдө Ctrl+S менен өзгөртүп коюңуздар. Бул жагдан код жазсаңыздарбы, сөзсүз түрдө Ctrl+S менен өзгөртүп сохранить этип койсоңуздар, бул жагдар иштейт. Эгерде сохранить этпесеңиздер, азыркындай иштебей калышы мүмкүн. Просто биз билбей калышыбыз мүмкүн да, ошондуктан ар бир кодубузду сохранить этип иштетип жүрөлү. Генератор ушундай. Кийинки сабактарда да div'тер боюнча да өтөт, бирок кийинки алдыдагы келе турган сабактарда сөзсүз түрдө ушул div'тер менен колдонобуз. Ошондуктан биз азыр көбүрөөк коддор менен аралашып койдук, бирок неме болбоңуздар, кийинки немерде ыңгайлуу болуп өтөбүз div'тер боюнча.